Өлкө аймагынан алынган акыркы убактардагы билим жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда Сезим Сагынбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Кыргыз тили билим катары, илим катары караганда аткара турчу иштер арбын. Мындай маалымат мамлекеттик тилдин 33 жылдыгына арналган иш-чарада айтылды. Кумурска токой сакчысы интерактивдүү заманбап спектаклдин бет-ачары өткөрүлдү. Жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестирлөө 24 ноябрдан 30 ноябрга чейин өткөрүлөт. Бишкек шаарындагы Көлмө жаңы конушундагы номер 78 мектеп гимназиясынын жаңы корпусу ачылды. Билим берүү министри менен Кытай элчиси Кыргыз-Кытай класстарын, факультеттерин жана институттарын түзүүнү талкуулашты. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын даярдоо маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргызстандын аймагында билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын даярдоону камсыз кылуу. Билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын даярдоо боюнча мамлекеттик үлүшү бар жергиликтүү компаниялардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Конституциянын 66, 71, 89 беренелерин жетекчиликке алып токтом кылынат. Уставдык капиталындагы 77,36% үлүшү мамлекетке таандык болгон Учкун ачык акционердик коому билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын даярдоочу болуп аныкталсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети белгиленген тартипте билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын даярдоодо ушул мыйзамды колдонбоону караган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3 айлык мөөнөттө иштеп чыксын жана жогорку кеңештин кароосуна киргизсин. Өзүнүн чечимдерин ушул жарлыкка ылайык келтирсин. Ушул жарлыктан келип чыгуучу зарыл болгон чараларды көрсүн. Мамлекеттик телевиздин 33 жылдык мааракесине карата жерлерде бир катар иш-чаралар уюштурулуп өттү. Учурда кыргыз тилин өнүктүрүү максатында заманбап китептер бала бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда окутулууда. Кыргыз тилин окутууда колдонулган ар кандай көргөзмө куралдар даярдалган менен кыргыз тили билим катары, илим катары караганда аткара турчу иштер арбын. Теманы Калия Карыбекова улантат. Адистердин айтуусунда кыргыз тилин окутууда быйылкы жылга милдеттендирилген тапшырмалар өткөн жылдардагыдан өзгөчө айырмаланды. Билим берүүнүн бардык баскычтарына, мектепке чейинки, мектеп, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү тармагына конкреттүү тапшырмалар коюлган. Окуучулардын, мугалимдердин деги эле коомчулуктун арасында кыргыз тили дегенде көз алдыга эмнелер келери тууралуу суромжулоодо бир топ маселелер байкалган. Биз кыргыз тил дегенде биринчи леретте кыргыз калпагы, кыргыз көйнөгү, ана сармертен, ыркесе, манас айтмай, табышмак айтмай, жаңылтмай жайтмай көз алдыбызга элестейт экен. Ал эми кыргыз тили бул илим катары, билим катары, сабак катары көп көзүбүзгө элестей бербейт экен да. Ошондуктан ушул багытта быйыл бир чукул бурулуштарды жасоо аракети болду. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алып, теориядан практикага, процесстен натыйжага өтө турган мезгил келгендиги тиешелүү адистер тарабынан баса белгиленди. Классымда 30 бала болсо, 30 бала мен алганда кандай эле, бүгүнкү күндө кандай деңгээлге жеткирдим, эмненин себебинен, эмнелерди пайдалануу аркылуу мен ушундай балдар деңгээлге алып келдим. Тагыраак айтканда, ар бир мугалим, ар бир окутуучу өзүнүн ишинин натыйжасын көрө билиш керек да. Бул багытта билим берүү министрлигинин кыргыз тилин өнүктүрүү сектору бакчадан тартып жогорку окуу жайларынын өкүлдөрүнүн курамын түзүп, бир нече жолу кеңешме өткөрүшкөн. Анда бала бакча өзү менен өзү, мектеп менен жогорку окуу жайлары өзү менен өзү болгондуктан аларды бирдиктүү системага келтирүү зарылчылыгы келип чыккан. Андан сырткары бала бакчаларында кыргыз тилин окутууга өтө аз убакыттын бөлүнөрү да белгилүү болгон. Бул кеңешмеде аныкталды, чындыгында бала бакчада бир жумада 2 жолу 15 мүнөттөн гана кыргыз тили өтүүлөрүн укканда, жогорку окуу жай, мектептин мугалимдери аябай таң калды. 15 мүнөт. Инновациялык технологиялардын өнүгүшү менен азыр балдарга ар бир айткан теманы заманбап техникалардын жардамы менен көрсөтүп түшүндүрүү зарыл. Эми TikTok аркылуу да жаштарды кыргыз тилин сүйүүгө, кадырлоого чакыруу пландалган. Кыргыз тест мекемесинин жетекчиси Батма Топоеванын айтуусунда тилди күнүгө колдонуу мыкты натыйжа берет. Башкаларга үлгү көрсөтүп, мамлекеттик тилде сүйлөп, өзүнүн тилин колдонуп, күндөн күнгө окуп, ырдап дегендей өскөндүмүн жогорулата берсе, ошол эле жакшынакай таасир, ошол эле жакшы бир
жыйынтыкка алып келет. Акыркы талаптар боюнча балдар башталгыч классты А1 деңгээлинде, ортоңку классты А2 деңгээлинде, 11 классты Б1 деңгээлинде, ал эми бүтүрүүчүлөр Б2 деңгээли менен жогорку окуу жайларына барылат. Студенттер жогорку окуу жайларын С1 деңгээлинде бүтүрүшү кажет. Кайсы деңгээлде кандай темалар кириш керек? Кайсы темада кандай лексикалык минимум кириш керек? Кайсы грамматикалык темалар кайсы деңгээлде берилиш керек? Ошол темалар боюнча, ошол чөйрөлөр боюнча тесттер түзүлөт. Биринчи деңгээлдеги тесттер дал ошол талаптарга ылайык келиш керек. Быйыл иштелип чыккан стандарт боюнча кыргыз тилин кыргыз класстарына деңгээлде окутуу киргизилип жатат деп айтылганы менен, ал окутуу экинчи тилинде жүргүзүлгөн класстар менен кыргыз класстарында окутулгандардын айырмасы кандай болот? Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору учурда мына ушул маселелердин үстүндө иш алып барууда. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына. Билим берүү министри менен Кытай элчиси кыргыз-кытай класстарын, факультеттерин жана институттарын түзүүнү талкуулашты. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов Кытай тараптын демилгеси менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девин менен жолугушту. Тараптар алдыдагы окуу жылына карата Кытайдын жогорку окуу жайларында бюджеттик орундарды берүү, кыргыз-кытай класстарын, факультеттерин жана институттарын түзүү, илимий техникалык кызматташтыкты кеңейтүүнү талкуулашты. Мындан сырткары Кыргызстандын аймактарындагы билим берүү уюмдарына материалдык техникалык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн белгилешти. Жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестирлөө 24 ноябрдан 30 ноябрга чейин өткөрүлөт. Бул тууралуу Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батракеева маалымат жыйында билдирди. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 17 октябрдан 27 октябрга чейин жүргүзүлөт. Быйылкы жылы жогорку окуу жайга студенттерди кышкы кабыл алуу үчүн 50 миңдей ваканттык орун бар. Бишкек шаарындагы Көлмө жаңы конушундагы номер 78 мектеп гимназиясынын жаңы корпусу ачылды. Жаңы корпуста 15 окуу кабинети, жыйындар залы, китепкана, спорт залы, футбол, баскетбол жана волейбол аянтчалары бар. Учурда Бишкектеги номер 78 мектеп гимназиясы 1564 окуучуга эсептелген. Аянты 2309 чарчы метр болгон мектептин жаңы имаратынын долбоордук кубаттуулугу 380 окуучуга ылайыкталган. Энвер Гариев атындагы ботаникалык бактын 3 ардагери Виталий Криворучко, Кенжебай Ахматов жана Лев Шпотанын юбилейине арналган экинчи эл аралык конференция болуп өттү. Аталган инсандар ботаникалык бакта бир нече жыл иштеп, Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн жаратылыш шартын, эволюциясын, физиологиясын изилдөөгө алып, көптөгөн ачылыштарды жасашкан. Улуу инсандар жөнүндө кийинки материалда сөз болот. Аталган иш-чара биология илимдеринин доктору профессор Шпота Лев Алексеевичтин 100 жылдыгына, биология илимдеринин доктору Ахматов Кенжебай Ахматовичтин 90 жылдыгына жана биология илимдеринин доктору Виталий Криворучконун 85 жылдыгына арналып, өсүмдүктөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн интродукциялоо жана тандоо, сактоо деген темада болуп өттү. Конференцияга Илимдер академиясынын окумуштуулары жана жогоруда аталган илимпоздор, бирге иштеген замандаштары катышты. Закисьяныч Кореевдин жубайына болгон Рашида деп. Кыргызстанда бул азыр кеңири таралган сорт. Даамы дагы абдан жакшы, өзүнүн сырткы көрүнүшү да абдан жакшы. Көпчүлүктөр билбейт, бул Рашида сорту Кыргызстанда кеңири тараган. Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Виталий Криворучко 1996 жылдары ботаникалык бактын директору болуп иштеген. Анын жетекчилиги астында ботаникалык бакта өсүмдүктөрдүн уникалдуу коллекцияларынын оранжереясы ачылган. Окумуштуу чүй жана нарын өрөөнүнүн шартындагы алма дарагынын физиологиясына изилдөө жүргүзүп, алманын бир нече сортторун ойлоп тапкан. Конференциянын жүрүшүндө Виталий Криворучко Москвадан түз эфирден байланышка чыгып, кесиптештери менен пикир алышып, алардын каалоо тилектерин кабыл алды. Виталий Павлович Криворучко бүгүнкү күнү Россиядагы Москва шаарындагы башкы ботаникалык бакта лаборатория башчысы болуп дагы деле эмгектенип келе жатат. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр ден соолукта биз азыр видеоконференция кылып ал киши менен дагы учурашып кызматташуусун жатабыз.
Биология илимдеринин доктору Кенжебай Ахматов тарак өсүмдүктөрүнүн экологиясын жана өсүмдүктөрдүн физиологиясын изилдеген. Анын 60тан ашуун илимий эмгеги жарык көргөн. Мындан сырткары 3 монографиянын 5 методикалык көрсөтмөнүн автору. Ал ботаникалык бакта көптөгөн илимий ачылыштарды жасаган. Бир катар жаш илимпоздорду тарбиялаган жана ботаникалык бакта жетекчилик кызматты да аркалаган. Ал киши абдан өзүнүн илимине берилген, башка нерселерге көп неметчи эмес. Анан үй бүлөдө дагы баягы өзүнө гана ишенген, өзүнүн аракети менен гана жашаган киши болчу да. Ал эми биология илиминин доктору, профессор Лев Алексеевич Шпота ботаникалык бакта өзүнүн көптөгөн илимий эмгектерин жүргүзгөн. 1968 жылы чүй өрөөнүнүн шартында алма бактарынын хлорлоонун физиологиялык мүнөздөмөлөрү боюнча доктордук диссертациясын жактаган. Ал илим изилдеген окумуштуу гана болбостон, өсүмдүктөрдүн формасын жыгачка түшүргөн уста да болгон. Багытта өтүп аткан конференцияда аябай жакшы актуалдуу илимий маселелер каралып жатат. Бул окумуштуулардын баардыгын мен таанып, ошолор менен чогуу иштешип, ошолордун таалимин алгам. Бул негизинен Лев Алексеевич Шпота көрүнүктүү окумуштуулардын биринен болуп саналат. Бул бир эле бизде эмес, мурунку Советтер Союзундагы көрүнүктүү окумуштуу. Конференцияда ботаникалык бактагы селекциялык сорттордун көргөзмөсү да уюшулуп, ага Кыргыз Республикасынын реестрине катталган бир нече алманын сорттору коюлган. Бүгүнкү күндө ботаникалык бактын илимий кызматкерлери алманын кээ бир сортторуна патент алууну пландап жатышат. Чолпон Деркенбаева, Арген Сырымбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары. Комурска Токой сакчысы интерактивдүү заманбап спектаклинин бет ачары Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында көрүүчүлөргө тартууланды. Бир сааттан ашык убакытка созулган бул спектаклдин башкы максаты балдардын аң сезимин өстүрүп, аларды эмгекчилдикке үйрөтүү. Балдарды гана эмес, чоңдорду да кайдыгер калтырбаган спектакльга кабарчыбыз Айсулуу Гайбулла кызы күбө болуп кайткан. Ырлар, жомоктор балдардын аң сезимин өстүрүп, дүйнө таанымын кеңейтип, аларды боорукер болууга үндөп келет. Албетте балдар көргөнүн кылат эмеспи? Мына ошондой тарбиялык мааниге ээ болгон жомоктордун бири бул Кумурска Токой сакчысы. Жомоктун каармандары кумурска, ары, ийнелик, булар токойду сактап калууда, достукка чакырууда чоң ишти аткарып келишет. Ал эми доңуз болсо, тескерисинче алардын жасаган ишин бузуп, өрт чыгарат. Муну көргөн балдар каармандардын кыймыл-аракетине бирде кубанса, ал эми доңуздун кылганын көрүп, ачууланып отурду. Турмуштагы эле, жашоодогу эле нерсе бир чети жомок сыяктуу да, анткени бизге бул алардын жашоосу көзгө көрүнбөгөн менен ошол эле учурда булар адамдардай болуп эле табиятты коргоп, табиятты гүлдөтүп, табиятка өздөрүнүн пайдасын кошуп, адамдарга да пайдасын кошуп, ошондой гармониялуу жашайт экен. Ошо биз кээде адамдар өзүбүздүн зыянкечтигибиз жагынан жана даңдүңгө окшоп кетет экенбиз да. Ошон үчүн ошо даңдүң деген ал коңуз эле, учуучу коңуз да, жалтырап, бирок адамдардын тибинде эле баягы турмуштан алып кошуп койдум да. Балдарды ынтымакка, достукка, мекенчилдикке үндөгөн чыгарма Кумурска Токой сакчысы аты айтып тургандай эле, ар бир жаны барлар дагы өзүнүн жашаган жерин сактай алаарын камтыйт. Биз сахнада аткарып жатып, алардын ушунчалык боорукер болорун билдик, дейт жаш актер. Чыгармада ушул кумурсканын образын жаратуу бир четин абдан кыйынга турду, анткени кумурскалардын түрү болот экен. Мисалы зонтикчен кумурска деп калдык, баягы кол чатыр көтөргөн зонтикчен деп калдык. Ал өзгөчө бир кумурсканын сорту экен. Биринчиден кумурскалар уктабайт экен ой менен. Анан биз спектакльде уктаттык, аларды баягы таң атканда ойготуп, ал эми зонтикчендер болсо жана козу карындын түрү дегенде аны окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин далилдеп, баягы изилдеп чыга элек экен, эмне кантип өстүрөт дегенчи. Муну бир гана ошол кумурскалар гана өстүрө алат экен. Мына ошол өзгөчөлүктөрдү балдарга жеткирүүгө аракет кылдык.
Спектакльде декорация, кооз жарыктар, жаңы куурчактар балдардын гана эмес, чоңдорду да кайдыгер калтырбады. Ал эми спектаклдин соңунда келген коноктор кол чаап жакшы кабыл алышты. Адистердин айтымында балдарды тарбиялоодо жомок окуп берип, аларды театрга алып баруу кажет. Анткени ырлар, жомоктор балдардын аң сезимин өстүрүп, дүйнө таанымын кеңейтет. Айсулуу Гайбулла кызы, Арген Сырымбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Бишкек. Ушуну менен бүгүнкү алынган билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.